Достар салам. Менде бир ой пайда болду. Жумонг, Гугурьо, Дежоёң, Пекче, Сила деп баарыбыз эле жаш кезибизде көрөбүз дагы. Мындай бир Кыргызстандын тарыхынан дагы мындай Жумонг кантип Гугурьону негиздеди, анан Пекче кантти, Гугурьо эмне болуп өнүктү, өлдү, кыскасы Южный Кореянын ушул азыркы абалына чейин мындай каалагандай кылып туруп тарс айтып беребиз. Бирок Кыргыз өлкөсү, Кыргыз тарыхы кайсыл жолдорду басып өткөндүгүн көпчүлүк жаштар билбейбиз. Бул мамлекеттик деңгээлдеги чоң политика, саясат деп ойлойм. Корея өлкөсү өзгөчө ушул тарых сериалдарга өзүнүн жеке болуп өткөн тарыхын художественный кылып, элдерге мындай башка улуттар дагы кызыгып, берилип көрө турган кылып жасап коюшту. Ошонун негизинде биз дагы Корея өлкөсүнүн тарыхын сүйүп көрүп атабыз да. Азыр мисалы биздин поколенияда мисалы Жумонг деп туруп, мисалы кылычтарды, жебелерди жасап, ошончолук бир катуу кеткенбиз. Эми айткым келип атат. Биз дагы Кыргыз өлкөсүнүн тарыхы унутулбаш үчүн, биздин ата бабаларыбыз басып өткөн жол бекер кетпеш үчүн, элибиздин бай тарыхын көргөзүш үчүн сөзсүз түрдө ошого окшогон тарыхый сериалдар тартылыш керек. Эми азыр айлана чөйрөбүздө кино индустриясы аябай өнүгүп атат, бирок баягы элибиздин деңгээли тамашачылардын ха-ха кылып тарткан видеосунда жүрөт да. Аны мен киносунда жүрөт. Мен аны видео деп алдым. Биз тескерисинче художественный, исторический, мындай маани маңыздуу видеолорду тартканга, кинолорду тартканга аракет кылышыбыз керек.